Bişkek'im Borborum sen. Бүгүн 29 апрель Бишкек шаарынын туулган күнү. Борбор калабыз шаар макамын алганына 147 жыл толду. Өлкөнүн борбору алгач Бишкек, кийин Фрунзе, андан соң Бишкек болуп өзгөргөн. Борбор каланын туулган күнүнө карата шаар тургундарына жана конокторуна Бишкектеги эң жаккан жериңиз, шаарга белек берүү мүмкүнчүлүгү болсо, эмне белек бермексиз деген суроо менен кайрылдык. Бишкек деген илгери Фрунзе калып ушундай жап-жашыл шаар болчу да. Үйлөрдүн баары кенен, биз отурган жер тегерегин баары тоонун баары көрүнүп турчу эле. Азыр Бишкекте тазыр жана упулат нене деп сая берип, менин тереземен эчтеке көрүнбөй калды. Бүт тегерегин баары эле 10 этаж, 9 этаж, 14 этаж болуп эле. Анан тегерегибиз тарып калды аябай. Биздин жана кирип чыккан жерибиз да аябай. Ошо жагы начарыраак болуп калды да. Анан калганы негизи шаарыбыз аябай гүлдөп өсүп, жолдордун баары укмуштай болуп, чет өлкөлүктөрдүкүндөй болуп калды. Момундай гүлдөрдү көргөн эмеспиз. Тюльпандардын баарын көрүп бу жерде отурабыз. Мындан жакшы вообще негизи шаарыбыз байыды да. Элибиз да байыды, шаарыбыз да байыды. Эң сүйүктүү жериң эле өзүңдүн микрорайон жалда. Таза абасы таза. Артерги тияк магазиндердин баары көп. Магазиндер жагат, жакшы го. Парктар жагат. Ошо баары эле жагат, кооз. Эң жаккан жер театр, опера, балет, цирк азыр аябай жакшы болуп калды. И ушу бульвар. Ошо Бишкек шаарында ошо студент болуп келгенде эң мындай сизге жагымдуу болуп калган окуялар тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Ал убакта студенттик убакыт болду. Бизге эң жакшы кандай болду? Эң жакшы бир корпустан экинчи корпуска сабакка жетишибиз болду троллейбус менен. Эң жакшы воспоминание ошол. Бишкек өзү эле жагат мага. Бардык жагат. Бишкектин баары тең жагат. Эң жаккан жер Жерский бульвар. Ол Вертеден калган парк. Калганы баары бүт. Азыр 3 парк ачылды, 3 тең жакшы парктар. Жогору жакта Южный магистралдын жээгинде. Ынтымак паркы. Мен Бишкекти сүйөм парк, Давир парк ачылды. Эсимде жок аты. Жакында буюрса жакшы парктар көбөйүп, жаштарга эң жакшы болуп атат. Мына бульварда. Анан илгери бул жер бульвар башкача болчу. Азыр сәл такырайып ар жеринде жаштар жакшы баалай албай атат паркты. Дзержинский деп аты коюлган эле башкача болчу. Анан аксакалдар көп болуп келет эле бул жерге. Азыр мына шахматка гана келип атат. Анан эми Бишкек жаш шаар, бирок келечектүү шаарларга кирет. Илгери Бишкек Алматыдан кийинки эң жашылык шаар эле. Азыр жашыл шаар деп айтыштын өзү да сәл окшошпойраак калды. Ажайып эмес, муну жакшы тилек кылып туралы, мындан ары жакшы болуп кетер. Бишкекте өзүң мекениңди сүйөт экенсиң да, сагынып келдим эми. Кайсы жерлери жагат? Любой, даже погодасы. Жамгыр жаса да өзүң мекенди сүйөт. Эң жаккан жерлер, наверное, Дзержинка. Биякта биз басканды сейилдеген жакшы көрөбүз. Ошол боюнча, наверное, ушул жак болуш керек. Дагы торговый центрларда көп жүрөбүз. Гумда, Сумда, Дордо базада. Ошол жер болсо керек боюнча. Батамды берем да. Батамды берем. Ошо Бишкек гүлдөсүн. Ошо мындан ары дагы чоңойсун. 1 миллион эмес, 2 миллион эл батырган шаар болсун. Үйлөрү 20-50 этаж болсун. Ошол элибиз байысын, элибиз эчтеке ток болсун, эчтекеден кем болбосун. Мындай керектүү эмне жетишпей атса ошого бербейт кыргыз. Мындай оңдоп чыкпайбы көп эле ошондой сыяктуу ремонтко бир ушундай керектүү нерсе бермек. Мен уш Бишкекти жашылдандырууга жардам бермек. Биз доктор болуп элдердин ден соолугун карап салымыбызды кошуп атабыз. Анан белек десе мен деле ошо жашылдандырганга же бир эметкенге салымымды кошконго даярмын.
Көпөрүнө белек берип атабыз, жашылдандырып атабыз, тигип атабыз, жардам берип атабыз. Жашылдандыруу жагы өтүп атабыз. Башка эмне белек? Эң көрүнүктүү. Эми там салып бере албайбыз, здание салып бере албайбыз. Организация мекеме салып бере албайбыз, детсад школ салып бере албайбыз. А так жашылдандыруу жагына бүт жагына субботний кылып жыл сайын, күн сайын берип атабыз. Колдон келген жардамды, белектерди, ошо биздин белек болуп эсептелет да. Эгер белек берүүнү туура түшүнсөк, мен ыймандуулукту бер дер элем. Жаштарыма ыйман, аксакалыңа да ыйман, абышкасына да ыйман, байбичеге да ыйман берсин дейт элем. Муну көбү түшүнөт, ыйман десе башка ыйман келтир. Бул жандын аракетин, бул диндик түшүнүк эмес. Ал эми ыйман деген бул акыл эс парасат деген сөз. Акыл эс парасат бесин. Кыргыздар дайыма айткан, балам акылдуу бол деген эмес, акыл эстүү бол деген. Анткени акыл менен айга барса болот, машина курса болот, ууру кылса болот, банкты чакса болот, адам өлтүрсө болот акыл менен. Ал эми кыргыздар акыл эстүү бол деген. Ал аны тизгиндеп турат. Тизгиндеген түшүнөсүңөр кызым? Тизгиндеп же акыл эсти жөнгө салып турат. Ошон үчүн илайым жаштарыбыз, иштеген чоңдорубуз акыл эстүү болсун. Мен ушул тилекти айтайын. Белек кызматка всегда даярбыз Кыргызстан үчүн. Мен белегим элдерге балким маданияттуулукка чакырып, ошону үйрөтмөкмүн го деп ойлойм. Бар болгон Бишкегим сен.